Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык, ырайымдуу Кудай Ата, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн дүйнөнүн адамдардын ичинен бизди биринчилерден өзүңүзгө чакырып, куткарып алып, бизге түбөлүктүү өмүрдө асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн эч кандай биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыз менен бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон ыйык баарлашууда болушубуз үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамга Кудай өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен дагы да болсо бекемдеп, мол болгон ырайымга, өмүргө, сөзгө, рухка толтура тургандай кылып, биз баардыгыбыз сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашай тургандай кылып, сиз берген кереметтүү ырайымыңызды таанып биле эле көптөгөн адашкан адамдарга таанытып билдире тургандай кылып, сиздин улуу иштериңиз биз аркылуу аткарылышына жардам бериңиз. Биздин чет мамлекеттеги баардык жыйындарга дагы кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабар сөзүн таркатып келе жаткан баардык бир туугандарга Кудай мол ырайыңыз менен, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, баардык азап кайгыларды кайраттуулук менен, сиздин күчүңүз менен жеңип чыга тургандай кылып жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз бир туугандарга да Кудай өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен чогуу болуп, бир дагы адам сизден алыстабай тургандай кылып өзүңүз жардам берүүңүздү чын дилибизден суранабыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөтүп бергендиңизге ыраазычылык билдирүү менен, бул саатта дагы ошол сөзгө бизге толтуруп, машаякчылар эми кандайча жашай тургандыгына өзүңүз үйрөтүңүз. Бул саатты дагы ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуңузду суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Чоң рахмат сиздерге. Биздин даңктоо группасы өтө жакшы кызмат кылып келе жатышат. Сиздердин кетирген эмгегиңиздер эч качан талаага кетпестен ырайым катары бизге ар дайым тартуулап келесиздер. Ошондуктан чоң рахмат. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Жыйырма 6-аяттан баштап 33-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Матай 6-бөлүм 26-дан 33-кө чейин. Асмандагы канаттууларды карагылачы, алар эгин экпейт, ооруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканак өстүрө аласыңар. Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Талаадагы лилия гүлдөрүнүн кантип өсүп жатканын карагылачы. Алар эмгектенбейт, жип ийрибейт. Бирок силерге айтып коеюн, атигүл атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ушуга чейин окуйбуз. Кудайдын чоң ырайымы менен биздин жайкы конференция, андан кийин күзгү конференциядагы ар дайым үзгүлтүксүз болуп аткан бардык жыйындагы семинарлар, дүйнө жүзүндөгү жыйындарда болуп жаткан семинарлар аркылуу жакшы кабар өтө жакшы таркатылып, көптөгөн куткарылган адамдар пайда болуп, Кудай атабызды даңктай турган, кубандыра ала турган чоң убакыттар болуп жатканын байкасак болот. Биз Кудайдын ырайымын таанып билген күндөн тарта куткарылууга ээ болгонубуз өтө чоң керемет. Куткарылган биз дагы азыр дагы канчалык керемет, канчалык ырайым экендигин биле элекпиз. Белекке ээ болдук, бирок ошол белектин баалуулугу канчалык баалуу экендигин биз биле албаган болобуз. Ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде бизге берилген куткарылуу, Кудайдын улуу ырайымы канчалык баалуу, кымбат экендигин азыртадан бир аз биле баштадык. Биз канчалык билген болсок, ошончолук биздин жүрөктөрүбүздө ыраазычылык жана кубаныч толтурат. Биздин руханий жашообуздагы керектелүүчү күч, кубат жана кубаныч болот. Кудайдын ырайымын таанып биле элек адам канчалык диний иштер менен алек болбосун, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, Кудайдын эркин аткарып жашай албайт. Эмне үчүн? Анткени адамдын ою, адамдын таянычы өтө алсыз болгондуктан жеткилең нерсени каалаган Кудайга ал жага албайт. Канааттандыра дагы албайт. Ошондуктан биринчиден Кудайдын ырайымына ээ болуп, ыраазычылык пайда болгон адам гана ал Кудайдын эрки үчүн жашай алат дагы, Кудайдын сөзүнө тил алчаак боло алат. Куткарылган адамдын жашоосу, руханий жашоосу акырындан ал ийгиликке жетишип, жашоосу өсүшү керек. Ал сөздүн мааниси кубанычка толушу керек, же болбосо анын ыраазычылыгы өтө көп болушу керек.
кичинекей баланы төрөгөн ата энесинин ырайымын түшүнүп, ата энеси канчалык аны сүйгөндүгүн таанып билгенде ал кубанат, сүйүнөт. Бирок ошол ата энесинин ырайымы канчалык баалуу экендигин ал толук кандуу биле албайт. Ошол себептер менен ата энеси төрөп, аны багып, чоңойтуп, өз убагында керектелүүчү ырайым менен камсыз кылып келе жаткан нерсесин түшүнгөн бала сөзсүз түрдө анын эмгегин актайын деп аракет кылат. Тескерисинче ырайымын түшүнбөгөн, ата энесин көңүлүн калтырган балдар дагы көп кездешет. Биз дагы Кудайдын кереметтүү ырайымына ээ болгон адамдарбыз. Эми ошол ырайым биздин жүрөктөрүбүздө мол болуп төгүлүп туруш үчүн Кудайдын астында биз тил алчаак болуп, Кудайдын балдары катары татыктуу жашашыбыз керек болот. Ошондуктан жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар гана эмес, куткарылууга ээ болуп, руханий жашоо менен жашап келе жаткан адамдардын баардыгы биз дагы Кудайдын канчалык улуу ырайымына ээ болдук, ошону эсибизге салышыбыз үчүн Кудайдын адамдарга берген эң улуу белеги деп аталган темада биз сөз кылып келе жатабыз. Кудайдын куткарылуусу канчалык баалуу экендигин, Еврейлерге 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда кантип качылып кутулабыз деген. Кудайдын бизге берген ырайымы, куткарылуусу ушунчалык улуу деген сөздөр колдонулат. Бизди канчалык сүйөт, Кудай бизди куткарып алыш үчүн кандай гана ишке барды эле. Жаратуучу Кудай өзү алсыз болгон күнөөкөрлөр үчүн ачып берген ырайымы канчалык бийик, канчалык кымбат экендигин улуу куткарылууну берди деген сөз аркылуу түшүнсөк болот. Эгерде ошол куткарылууну барк албай койсок деген мааниси эмнеде? Ошол бизге берилген куткарылууну эч кандай ага кызыкпай эле, кызыкчылыгыбыз жок эле. Анда кандайча биз Кудайдын сотунан качып кутула алабыз деген сөздөр. Кудайдын соту адамдар күнөөсү көп болгондугу үчүн сотко келишпейт. Кандай күнөөкөр болбосун, ал сөзсүз түрдө кечиримге ээ боло алат. Анткени адамдын күнөөсүнөн дагы өтө чоң нерсе бул Кудайдын ырайымы. Ошол Кудай өз ырайымын адамдарга бекер берип жатат. Ошол Кудайдын ырайымынан баш тарткандыгы үчүн адам баласы сотко келет. Куткарылган адам дагы улуу куткарылууга ээ болгон адам катары анын жүрөгүндө эч кандай ыраазычылык дагы жок болсо, кубаныч дагы жок болсо, анда ал куткарылууну дагы барк албаган болот. Руханий жашоодо эч качан ал ийгиликтерге жете албайт. Андан сырткары өзү ээ болгон куткарылуу канчалык баалуу экендигин түшүнгөн адам башка адамдардын куткарылуусу дагы ушунчалык баалуу экендигин түшүнө билген болот. Матай 18-бөлүм 14-аятта бул кичинелердин биринин да жоголушун каалабайт асмандагы атаңар. Кичинелер деген бул кимдер? Күнөөсү көп болобу, же болбосо бул дүйнөдөгү адамдардын ичинен кедей адам болобу, алсыз жашаган адам болобу? Ошол бир адамдын акыбалы дагы, ал дагы Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам болгондуктан ал жанды дагы Кудай сүйөт. Ошол жанын куткарып алыш үчүн кандай улуу ырайымын тартуулады эле. Эгерде ошол ырайым аркылуу куткарылган болсо, өзүнүн куткарылуусу канчалык баалуу экенин билсе, башка адамдардын куткарылышы дагы ошончолук баалуу иш экендигин билиши керек. Өзү ээ болгон куткарылуу дагы канчалык баалуу экендигин билбесе, аны барктабаса, өзүнүн өмүрү баалуу экендигин билген адам башка адамдардын өмүрү дагы баалуу экендигин өтө жакшы биле алат. Ошондуктан улуу куткарылуу деп айтылат. Забур китебинде Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын деген кайталап айтылат. Кудай адам баласына көрсөткөн керемет иши,
үчүн даңкталсын. Ушундай улуу керемет ишин адамдар билишпейт. Билишпейт дагы бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосу үчүн жашашат. Ышая китеби 55-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин мазмундагы сөздөрдү карасак, суусагандар баарыңар мага келгиле. Жада калса акчасы жоктор, күмүшсүз дагы келгиле дагы менден сүттү, шарапты бекер алгыла. Ошол мен бекер берип жаткан ырайымга ээ болгула. Суусагандар адамдар бир нерсеге байлануу менен суусап келишет. Суусаган адам сууну издейт. Ачка болгон адам тамакты издейт. Ошол өзүнүн жашоосун же болбосо жүрөгүн канааттандырыш үчүн ал ар нерсеге алек болуп жашайт. Кудай айтат, нан эмес нерсеге күмүш тартып берип жатасыңар. Эмнеге тойгузбаган нерсеге эмгек акыңарды бересиңер? Эми силер мага келгиле, кулак төшөп мени укула, ошондо жаныңар тирүү болот. Бул дүйнөнүн убаракерчилик түйшүгү үчүн өмүр бою эмгек кылган адамдар. Эмне үчүн? Жаныңарды тойгузбаган нерсе үчүн эмгек акыңарды берип жатасыңар. Эмне үчүн убаракерчилик жашоо үчүн иштеп жатасыңар? Мага келгиле, менин айткан сөзүмдү уккула, ошондо силердин жаныңар тирүү болот. Кудай кайрылып бүт адамдарга айтат. Ыйса Машаякта өз сөзүндө айтат, чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Бул дүйнө жүзүндө чарчап чаалыккандар, түйшүк тартып жүргөн адамдардын баарына кайрылып Кудай чакырат. Чыныгы Кудайдын берген тынчтыгына, жашоосуна ээ болгула дейт. Бирок адамдар аны билбестен бир гана бул дүйнөнүн убаракерчилик жок болуп кетчү нерсеси үчүн алектенип жашашат. Сулайман падыша дагы бул дүйнөдөгү болгон нерсесинин баардыгына ээ болуп, анан жыйынтыгында эмне деген жыйынтык чыгарат? Насаатчы китебинде айтат, мен баардык иштерди көрдүм, бирок анын баардыгы курлай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу экенин көрдүм. Ошол жашоо үчүн жашайт, умтулат, эмгектенет дагы анан кийин өлүмгө дуушар болот. Кудайдын улуу ырайымы, Кудайдын улуу куткарылуусунан баш тарткандыгы үчүн анын жаны тозокко барат. Бирок биз Кудайдын кереметтүү ишин көрүп, ырайымына ээ болгон адамдарбыз. Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Ырайым деген сөз менен бекер, белек деген сөздүн мааниси бир. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Биз ошол кереметтүү улуу белекке ээ болдук. Бирок ошол белек эмне деп аталат? Ошол сөз менен айтып келе жаткандай, бул жөнөкөй эле белек эмес. Мисалы үчүн бир адам көптөн бери даярданып, бир адамдарды тамактандырыш үчүн көп жашынакай столду даярдайт. Дасторкон үстүндө көптөгөн түрлүү тамактар, даамдуу тамактар жайнаган болот. Мисалы үчүн бир кафеге бара турган болсок дагы адамдардын ар бир аппетитине жараша боло турган көптөгөн түрлүү тамактар болгон сыяктуудай эле, белек деле ошондой бир эле белек эмес, мисалы үчүн комплект менен берилген белек болот. Ошондой сыяктуу эле биз куткарылдык деген сөз ал жөнөкөй эле айтылган сөздөр эмес. Биз дагы да түшүнө элек, дагы да биле элек, көптөгөн белектер ошо менен чогуу камтылган, же болбосо комплектүү белек. Кудай өзү даярдаган эң улуу белек бул эмне? Алардын ичинен бир нечесин биз карап кеткенбиз. Эфестиктер 1-бөлүм 7-аятта Кудайдын мол ырайымынын негизинде Ыйса Машаяктын каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Кун төлөндү деген сөз эмнеде? Мисалы үчүн өзү карыз болгон, өзү жазалана турган адамдын ордуна башка бирөө ал адамды куткарып алгандыгы, жазалангандыгы, биз үчүн күнөөсү жок,
Кудайдын жалгыз уулу болгон Ыйса Машаяк бүт канын биз үчүн төгүп берип, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирген. Убактылуу эмес, түбөлүккө кечирди. Эң эле биринчи жолу түшүнгөн нерсебиз ошол күнөөлөрүбүз кечирилгендиги. Мага окшогон күнөөкөр үчүн асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудай өзү бул дүйнөгө келип мен үчүн өз жанын берди. Ишенесиздерби? Ишенбесек дагы ал чындык болуп саналат. Бул ойлонуп табылган табышмак легенда эмес, бул чындык. Адамдардын бардыгы Кудайга окшош болушу үчүн өзүнүн асмандагы баалуу тактысын таштап, бул адамдын кейпин кийип, бул дүйнөгө келген, адамды даңкташ үчүн. Мурунку жумада мен сиздерге айтып кеткендей эле, 8 Забур, андан сырткары Еврейлерге 2-бөлүмдө айтылгандай, периштелердин дагы үстүнөн жогору турган Ыйса Машаяк. Ыйса Машаяк ал өзү жаратуучу Кудай. Бирок убактылуу периштелерден ылдый түшкөн. Периштелерден бийик турган Кудай өзү, периштелерден ылдый турган бул адам. Бирок Ыйса Машаяк убактылуу 33 жылга периштелерден ылдый болгон, күнөөкөр болгон. Күнөөкөрлөр өз жазасын албаш үчүн, күнөөкөрлөрдүн ордуна ал биз үчүн келип, бүт шылдыңга калып, күнөөлөрдү өз мойнуна жүктөп алып. Ал таң калыштуу, керемет ырайым эмеспи? Эмне үчүн периштелерден бийик турган Ыйса Машаяк периштелерден ылдый түштү? Анткени адамдар, биз периштелерден дагы ылдый болгондуктан бизди Кудайга алып келиш үчүн, периштелер дагы Кудайдан кийин эле турган эң күчтүү рухтар. Бирок периштелерден дагы ылдый турган адамдарга окшошуп, бул дүйнөгө келип Кудайдын эркин аткарып, андан кийин кайрадан периштелерден бийик орунга, даңктын ордуна ээ болгон. Еврейлерге 2-бөлүм 10-аятта биз карап кеткенбиз. Көптөгөн балдарын даңкка жетилиш үчүн Ыйса Машаяк аркылуу көптөгөн Кудайдын балдары төрөлүштү. Эми ошол төрөлгөн балдардын бардыгын даңкка жеткизиш үчүн Ыйса Машаяк келген. Аларды жеткилен кылыш үчүн, Кудайдын көптөгөн балдары болушубуз үчүн, мына так ошол ишти аткарыш үчүн биздин Машаяк бул дүйнөгө келип, ал бүт азап кайгыга барган эле. Биз үчүн ал кыйналган эле. Биз үчүн ал жарадар болгон эле. Ошол себептер менен куткарылган адамдардын орду периштелерден дагы өйдө тура турган даңктуу орун болуп калды. Азыркы биз бул дүйнөдө жашап жаткандыгыбыз денеде жашагандыктан биз периштелерден ылдыйбыз. Бирок биздин жаныбыз периштелерден дагы өйдө. Еврейлер 1-бөлүм 14-аятта периштелердин бардыгы куткарылууну мураска алуучуларга кызмат кылыш үчүн рухтар болуп саналышат. Куткарылган адамдарга кызмат кылыш үчүн, кызмат кылып эле тим болбостон, асман падышачылыкка барган күнгө чейин бизди коргош үчүн, сакташ үчүн. Бейишке барганда дагы периштелер биз үчүн кызмат кылышат. Кудайдын падышачылыгына баргандыгыбызда биз анын балдары болобуз, даңктуу болобуз. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк периштелер үчүн өз жанын берген эмес. Шайтан жана анын жиндери, бузулган, жерге түшүрүлгөн периште Люцифер, анын жиндери. Эгерде алар бир жолу бузулган болсо, ката кетирген болсо, 2 Петр 2-аятта айтылат, күнөө кетирген периштелерди аябастан аларды өлгөндөр жаткан жайдын караңгы туңгуюгуна түшүрөт деп. Бирок азыр
шайтан менен Кудайдын ортосундагы жашаган адамдар шайтанды жеңиш үчүн сыноого калтырылат. Ошол үчүн шайтан убактылуу бул дүйнөдө колдонулат. Бирок Кудайдын убактысы бүткөндөн кийин Кудай шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшүргүзөт. Матай 25-бөлүм 41-аятта каргышка калгандар менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө дейт. Кандай болбосун, бир сөз менен айтып кете турган болсо, куткарылган адамдар периштелерден дагы өйдө турушат. Макулсуздарбы ошого, түшүнүп атасыздарбы? Кээ бир адамдар айтат, биз падыша болдук. Ооба, падыша болдук. Мисалы үчүн, падышанын баласы деле ал кичинекей кезинде башка балдардан эч нерсеси менен айырмаланбайт. Ошондой эле памперс кийет, ошондой эле сыйып чычат. 1-3-бөлүмдө дагы биз Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Кудайдын балдарыбыз, бирок келечекте кандай болот айкын боло элек. Бирок биздин статусубуз Кудайдын балдары болдук. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду билебиз. Кудай менен чогуу болгон учурда Кудайды чынында көрө алабыз. Бул өтө кереметтүү сөздөр. Ошол себептер менен Кудайдын бизге берген эң чоң белеги биринчиси бул күнөөлөрүбүз кечирилгендиги. Күнөөлөрүбүз кечирилди. Күнөөлөрүбүз кечирилмейинче куткарылуу дагы аткарылбайт. Еврейлерге 9-бөлүм 12-аятта өз каны менен бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. Андан кийин Римдиктер 3-бөлүм 24-аятта Ыйса Машаяктын кун төлөп куткаруусу аркылуу бизди бекер актады, бекер акталдык. Кун төлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилди. Андан сырткары бекер акталдык. Күнөөлөрүбүз кечирилди, бекер акталдык деген сөздүн мааниси бир аз айырмасы бар. Күнөөлөрүбүз кечирилди деген сөздүн мааниси бир дагы күнөө кетирбегендей кылып Кудай өзүнө кабыл алат. Акталдык деген сөздүн мааниси мыйзамдардын баардыгын аткарган адамдар катары бизди кабыл алат. Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болгон эле. Ошол эле Ыйса Машаяктын тил алчаактыгы аркылуу көп адамдар адил болушат. Адам ата аркылуу күнөөкөр болгон сыяктуудай эле Ыйса Машаяк аркылуу баардыгыбыз адил болуп калдык. Адил ишти кылбаган күндө дагы биздин ишенимибиз аркылуу адил болдук. Ишенбегендик бул күнөө болуп саналат. Ишенгенибиз бул адил болгонубуз. Ошондуктан акталдык. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Өлгөн адамды тирилткени ал таң калыштуу эмеспи? Мүрзөдө жаткан адамды тирилтип тургузуп алган ал керемет эмеспи? Бул өтө чоң керемет болуп саналат. Бирок адам ата аркылуу өлгөн биздин жаныбызды Ыйса Машаяк аркылуу Кудай тирилтти. Өлгөндөр Кудайдын уулунун үнүп уга турган тирилер убакыт келет. Мүрзөдө жаткан 4 күн өткөндөн кийин Лазарга келет дагы Ыйса Машаяк мүрзөнүн оозун ачкыла дейт. Элдер таң калышат, жок ал жыттанып кеткен, ачпай эле коелу деп. Менимче жыт дагы өтө катуу чыккан окшойт, бирок Ыйсаларга кайрылып Лазар чык дегенде элдер Ыйса эмне тамашалап атабы? Анын өлгөнүнө 4 күн болуп жыттанып да кетти эле, же уктап жатты деп ойлоп атабы? Бирок Ыйса Лазар чык деп айткан сөздө өлгөн адамды кепинге орошот. Кепинге оролгондуктан колу буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келет.
Ыйса ошондо айтат, анын кепинин чечкиле, ал бассын. Ал эмнени билдирет? Биздин денебиз бул топуракка кеткен, ал эми денебизде жашаган рухубуз бар. 1000 жылдан кийин, 1000 жыл өткөндөн кийин кылмыштарыбыздын жана күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн биздин рухубузду ал Кудай тирилтти. Кудайдын колунан же бул нерсе келбейби? Келбейт деп ойлойсуздарбы? Дүйнөнүн акырында өлгөн адамдардын баардыгы Жакан 5-бөлүм 28-аятта мүрзөдө жаткандардын баардыгы Кудай уулунун үнүн уга турган убакыт келет. Куткарылган адамдардын, жакшы жашаган адамдар өмүр үчүн тирилишет. Денеси дагы тирилет. Жакан 11-бөлүм 25-аятта мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө дагы тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Рухубуз Кудайга ишенип калган учурда ал тирилген. Ал эми дүйнөнүн акырында Кудайдын убактысы келгенде 1-Корунтуктар 15-бөлүмдө жазылгандай, эми биздин денебиз дагы өзгөрүлөт, тирилет. Өлгөндөр чирибес болуп тирилишет, өзгөрүлөбүз. Мисалы үчүн, жийиркеничтүү курт, гусеница, көпөлөк айланып кеткендей, бул дагы Кудайдын аткарган керемет иши. Жаман иштерди кылган адамдар соттолуш үчүн тирилишет. Куткарылбаган адамдардын руху гана тозокко барбастан, алардын денеси дагы күнөө кетиргендиги үчүндүктөн денеси жана рух менен биригип, Матай 10-бөлүм 28-аятта жазылгандай, жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө алгандан корккула. Кудай жанды дагы, денени дагы бирге тозокко күйүп турган көлгө ыргытат. Ошондуктан Кудайдын асында ар дайым эки түрлүү адамдар бар: өлгөн адамдар жана тирилген адамдар. Куткарылган адамдар тирүү адамдар категориясына кирет. Ал эми өлгөн адамдар тирүү болгону менен алардын руху өлүк адамдар. Азыркы учурда зомби деп аташат. Кудайдын асында дагы бул өтө жийиркеничтүү көрүнүш катары көрүнөт. Куткарылган адам куткарылбаган адамга үйлөнүп жашаса болобу? Ал тирүү адам өлүк адам менен чогуу жашаган менен барабар болот. Канчалык сулуу, жакшы болгон күндө дагы өлүп калган сөөк скелет менен жашай аласыңарбы? Жашай аласыңарбы? Өтө бул коркунучтуу, өтө жийиркеничтүү. Андай болбойт, жыттанат, сасыйт. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Кандай болбосун, күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн рухту биз тирилткен. Эфестиктер 2-бөлүм 4-5 аяттарда дагы ырайымга бай болгон Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди тирилтти. Куткарылдыңар деген сөз силердин жаныңарды тирилтти. Биздин жаныбыз тирилди. Андан сырткары Жакан 5-бөлүм 24-аятта мени сөзүмдү уккан, мени жиберген Кудайга ишенген адам ал түбөлүк өмүргө ээ болот. Соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү. Мен аларга өмүр берем. Аларды мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. Бизге берилген нерсе бул түбөлүк өмүр, өлбөй турган түбөлүк өмүр. Бир адам, куткарылган адам туура эмес иш кыла турган болсо тозокко барат деп айтат. Андай эмес. Түбөлүк өмүргө ээ болгон адам кайра тозокко барабы? Кудайдын баласы болуп калган адам кайра тозокко барабы? Андай сөз каякта жазылат экен? Адам
өзүнүн ою боюнча жакшы иштерди жасап бейишке барам деп ойлогон адамдын ою ошондой болот. Биз бул дүйнөгө төрөлгөндө дагы өзүбүз жакшы иш жасап төрөлдүк беле? Жок. Мен жакшы иш кылдымбы, жаман иш кылдымбы, мени төрөгөн ата энем бар. Ата энебиздин балдары болдук. Ошондой эле мен жакшы иш кылдымбы, жаман иш кылдымбы, Кудайдын баласы болуп калдым азыр. Куткарылган адамдар туура эмес иш кылгандыгы үчүн тозокко барат деген сөз андай туура эмес. Аларды мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. 2 кат, 3 кат өтө бекемделген. Ошондуктан эч ким тартып ала албайт. Кан төгүлгөндүктөн эч ким тартып ала албайт. Эгерде бизге өтө кымбат баалуу белек боло турган болсо, аны ар кайсы жакка эле таштап коебузбу баалабастан? Эң эле жакшы кымбат баалуу керемет бермет таштар боло турган болсо дагы биз аны ушунчалык кылдаттык менен ага мамиле кылып, андан кийин Кореянын эң кооптуу банкына дагы тапшырып коебуз. Бирок мейли ошол банктан дагы бирөө тартып кеткен күндө дагы куткарылган адамдын өмүрүн шайтан дагы башка бир нерсе дагы тартып ала албайт. Анткени куткарылган адамдын жаны эми Кудайдын колунда. Кудай өзүнүн бизге берген убадасы ал түбөлүк өмүр. Жоголбой турган, чирибей турган бизге түбөлүк өмүрдү берди. Ал Кудайдын убадасы болуп саналат. Ошол түбөлүк өмүргө биз ээ болдук. 1 Петр 1 бөлүм 3 аятта Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт алып келди. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу бизге түбөлүк өмүрдү алып келди. Анын тирилүүсү аркылуу бизге жаңы тирүү үмүт берди. Ошондуктан асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ болушубуз үчүн бул дүйнөдөгү болгон үмүт ал убактылуу гана, чирип кетчү, жок болуп кетчү үмүт. Ал эми биз ээ болгон үмүт ал чирибей турган, таза, соолгус үмүт болуп саналат. Кудай биз үчүн асманда сактап койгон нерсе. Жогорудан төрөлгөн адамдарга биз мураскорлор боло тургандагы Кудай өз убадасын берген. Бул дүйнөдө убактылуу 70-80 жыл гана жашагыла деп Кудай бизди куткара алган жок. Түбөлүк биз менен чогуу болушу үчүн, түбөлүккө мураскорлор болушубуз үчүн куткарып алган. Жогорудан төрөлдүк. Куткарылдык деген адамдарды айта турган болсок, менин убагымда деле кантип эле сен текебирленип куткарылдың деп айта аласың? Жогорудан төрөлдүң деп айтса, андан бешбетер адамдар таң калышат. Үйлөндү деген менен күйөөгө чыкты деген сөздүн мааниси бирби? Үйлөндүңбү деп сураса, өлгөндөн кийин билинет, азыр билбейм деп жооп бере алабы? Күйөөгө чыктыңбы? Ой, өтө текебер адам турбайсыңбы? Кантип эле андай болсун? Ал адам билбегендиктен ошол сөздөрдү айтат. Күнөөлөрүбүз кечирилди, акталдык, куткарылдык, жогорудан төрөлдүк, өлгөн жаныбыз тирилди деген сөздүн баардыгы бир маанидеги сөздөр. Ошондуктан адам анын мазмунун билбегендиктен, түшүнүк жок болгондуктан жогорудан төрөлдү деп айтканда алар башкача түшүнүшөт. Өтө бир чоң бир баскычка чыгышыбыз керекпиз деп. Жогорудан төрөлдүк деген сөз Кудайдын сөзү боюнча кайрадан төрөлдүк. Born again. Кудай бизди төрөгөндүктөн биз кайрадан төрөлдүк. Жакан жазган жакшы кабар 1 бөлүм 12 аятта аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Ал кандан эмес, дененин каалоосу эмес, эркектин каалоосу менен дагы эмес, Кудайдан төрөлүштү. Кудайдын балдары боло турган даңкка, бийликке ээ болдук.
Кудайдын баласы болуу бул өтө чоң бийлик, өтө чоң артыкчылык. Падышанын баласы, падышадан кийин эле бийликке ээ болгон адам. Кудайдын баласы, периштелерден дагы бийик турган адам. Периштелерден сурап көрүңүздөрчү, туурабы? Ооба, туура дейт периште. Эмне үчүн мен өзүмө ишенүү менен айта алам, анткени ыйык жазууда ошондой жазылган. Периштелер эч качан Кудайдын баласы деген бийликке ээ болгон эмес, боло да албайт. Кудайдын баласы болгондугубузга берилген өзгөчө артыкчылык, бийлик. Кудайдын баласы Иса Машаяк бул дүйнөгө төрөлүш үчүн аялдын курсагын убактылуу 9 айга алган эле. Анан жаныбарлар жаткан акырда төрөлгөн. Жакыр адамдын үй бүлөсүндө 30 жыл жашаган. Ал ким? Кудайдын өзүнүн бейнеси, даңкка толгон 30 жыл бою бир адам катары өзүнүн жашоосунда жалаякка оролуп, акырда жаткан наристени көргөнсүңөр. Андан кийин кандай жашоодо жашады эле? Күндүзгү убагында Иерусалимде сөз таркатып, ал эми түнкү убактысында болсо Зайтун тоосунда уктаган эле. Жүйүттөрдөн канчалаган куугунтукка ээ болуп, кубаланып, өлгөнгө чейин эң акырында өлүм жазасына тартылган. Кудайдын жалгыз уулу. Эмне үчүн? Күнөөсүз Ыйса ал жолго барды эле. Бизди куткарып алыш үчүн бул дүйнөгө келди эле. Кудайдын бейнеси болгон өзү бул дүйнөгө келди. Бизди куткарып алыш үчүн, бизди даңкташ үчүн, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн биз Кудайдан төрөлгөн адамдарбыз. Ата-энеден төрөлгөн биздин денебиз бир нече жыл жашайт дагы, андан кийин кайрадан бул дүйнөдөн кетет. Ал эми Кудайдын баласы, ал түбөлүккө жашайт. Ошол себептер менен Кудайдын баласы боло турган бийлик берилди. 1-Жахан 3-бөлүм 1-аятта. Карагылачы, Кудай бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү. Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн. Карагылачы деген сөз биздин оюбузду ошого бура турган. Карагылачы, эмнени карайлы? Бизге берилген улуу сүйүү канчалык чоң экендигин, баалуу экендигин карагылачы. Кандай сүйүүнү бизге көрсөттү? Кудайдын балдары болушубуз үчүн көрсөтүлгөн сүйүүнү. Асман менен жерди жараткан Кудай мени айтат, сен менин уулумсуң деп. Ыйса Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүлгөндө асмандан бул мени сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулган. Башынан баштап эле Кудайдын жалгыз уулу болуп келген, сууга чөмүлдүрүлүп, андан кийин суудан чыккан учурда күнөөсүз Ыйса эмне үчүн сууга чөмүлдүрүлө? Биз үчүн, биздин атыбыздан, биз үчүн өлүп кайрадан тириле тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөткөн эле. Бул мени сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген эмне үчүн үн угулду эле? Куткарылган адамдардын бардыгына эми Кудай өзү кайрылып, сен менин сүйүктүү уулумсуң деп ар бирибизге кайрылат. Римдиктер 8-бөлүм 16-аятта. Рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдар экенибизди күбөлөндүрөт.
рух дагы биз Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрөт. Бул менин сүйүктүү уулум деп ар бирибизге айтат. Кандай сүйүүсүн көрсөттү. Кудайдын балдары болушубуз үчүн Кудай бардыгыбызды өзүнүн балдары деп атайт. Бул дүйнө бизди тааныбаса дагы Кудай өзү бизди тааныйт. Израиль эли Кудайды таанып билди беле? Жок, таанып билишкен жок. Аны жалган окутуучу деп Ыйсаны айкаш-чыгачка кадап коюшту. Ким? Кудайдын тандалып алынган эли. Бул дүйнөнүн адамдары бизди тааныйбы? Билбегендиги, тааныса дагы, билбесе дагы анын эч кандай бизге тиешеси жок. Анткени бизди тааныган, бизди билген Кудай атабыз бар. Бизге бийлик, өзгөчө артыкчылык берилген. Ошону эч качан унутпаңыздар. Биз өтө чечкиндүү адамдардан болушубуз керекпиз. Мен кедей болсом да, дүйнө эли мени тоготпойгон күндө дагы, бузукулуктун баласы деп эсептесе дагы, мен Кудайдын баласымын деп өзүбүздү ошол сөздөр менен соротушубуз керекпиз. Бүгүн Кудай биздин жаныбызды гана сүйүп, жаныбызды гана куткарып алган Кудай жөнүндө эмес, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда биздин денебизге кандайча кам көрөт? Же Кудай биздин жаныбызды эле сактап, куткарып, денебизди таштап койду беле? Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Кудай бизге эч кандай көңүлүн бурбайбы? Биз үчүн кам көрбөйбү? Бейиштен жолугушабыз, мейли деп эле бизди таштап кетти беле? Жок. Матай 6-бөлүм 26 аятта Ыйса Машаяк айтып кеткендей, асмандагы канаттууларды карагылачы. Асмандагы канаттуулар. Менимче ушул сөздөрдү айтып жаткан учурда асмандан бир канаттуу учуп кеткен сыяктуудай. Ошол канаттууну карагылачы деп айтат. Алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Ана асмандагы канаттуулар эч кандай эмгек кылышпайт. Оруп жыйбайт, кампага дагы жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар алар үчүн кам көрөт, аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Ыйсанын айткан сөзү, асмандагы канаттууларды дагы Кудай өзү кам көрөт аларга. Таладагы өскөн гүлдөр, чөптөр үчүн дагы, лилия гүлдөрү, аны карагылат. Израиль жерине барганда биз элестеткен, бул лилия бар бекен азыр тегерекчегеде? Биз элестеткен лилия эмес. Өтө кичинекей лилия гүлү экен, башкача түрү бар экен. Ошол талаада өскөн лилия гүлү. Лилияны карагылачы. Алар эмгектенбейт, жип ийрибейт. Атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Анткени гүлдөр ушунчалык керемет, ушунчалык кооз. Анткени бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан да артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Асмандагы канаттууларды дагы азыктандырат, таладагы гүлдөрдү дагы кийинтет. Анан кантип Кудай өзүнүн балдарына кам көрбөй койсун? Аятта бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Силерди алардан артык кийиндирбейби? Канаттууларды дагы азыктандырат. Асмандагы, таладагы лилия гүлдөрүн дагы кийинтет. Чөптөрдү дагы. Бул дүйнө жүзүн жараткан бардык жаратылышты Кудай өзү башкарат, өзү кийиндирет, азыктандырат.
асмандагы кооз канаттуулар, чымчыктар. Менин телефонумда канаттуунун түрлөрүн мага жөнөткөн эле бирөө. Ошол канаттуулардын ушунчалык кооз түрлөрү бар экендигин биринчи жолу көргөм. Жаныбарлар дүйнөсүн көрсөңүздөр, аякта дагы көрсөтүлөт. Ошондуктан менин телефонумду бассаңыз, бир кооз канаттуу чыга келет. Ал канаттуу ушунчалык кооз, мен сөз менен жеткире албайм, анын түсү дагы өтө көп, ар түрлүү. Ошону көргөндө эмнени ойлойм? Мына Кудай кандай керемет Кудай. Гүлдөрдү карап көрсөңүздөр, гүлдөрдүн түрлөрү канчадаган көп. Кудайдын сүйүүсү, Кудай бизди канчалык сүйөт. Биз үчүн канчалаган түрлүү гүлдөрдү жаратып койгон. Бизди сооротуш үчүн, бизди канааттандырыш үчүн. Алардын түсү дагы башка, жыты дагы башка, формасы дагы башка. Ошол гүлдөрдү караганда Кудайдын ырайымын элестетпейсиздерби, ойлобойсуздарбы? Же алар өзүнөн өзү пайда болуп калды беле? Жада калса, жаратылыштагы, табияттагы болгон нерселердин баардыгын Кудай биз үчүн жараткан. Ал биздин жаныбызды да гана сүйүп, жаныбызды гана куткарып алып, бейиштен жолугушабыз деп биздин денебизди бул дүйнөгө таштап койгон жок да. Силердин алардан дагы артык экениңерди билбейсиңерби? Кудайдын куткарылуу ишин аткарганына ишенебиз. Эмне үчүн? Анда биздин денебиз үчүн кам көргөнгө ишенбейбиз. Күнөөлөрүбүз кечирилгендигине ишенебиз, жогорудан төрөлгөнүбүзгө ишенебиз. Ыйса бул дүйнөгө кайрадан келгенде өлгөн биздин денебизди дагы тирилтишине ишенебиз. Өзгөрүлө тургандыгыбызга дагы ишенебиз. Анда эмне үчүн биздин жашоодо азыр дагы биз менен чогуу экендигине ишенбейбиз? Кудай сөз айтпагандыгы үчүнбү? Жок. Кудай тескерисинче өтө көп сөздөр аркылуу бизге айткан. Матай 10-бөлүм 27-28 аяттарда эки таранчы бир асариге сатылат экендигин, бирок атаңардын эркисиз алардын бири дагы өлбөй тургандыгын билбейсиңерби? Жада калса, баасы жок ошол канаттуу дагы, таранчы дагы Кудай аларды дагы жөндөн жок өлтүрбөйт, жерге таштабайт. Ошондуктан силер алардан дагы артыксыңар. Силер ошол топ таранчыдан дагы кымбатсыңар деп Кудай айтат. Силер алар чымчыктардан дагы кымбатсыңар. 10-бөлүм Матай 28 аятта силердин чачтарыңар дагы саналуу. Менин башымдагы чачым канча бар? Ким чачын санаган? Колуңузду көтөрүп көрүңүзчү. Ким кирпигин санаган адам барбы? Колуңузду көтөрүп көрүңүзчү. Кирпиктерибизди, чачыбызды санай турган болсок, биз өтө башаламандыкка барабыз. Бирок менин чачымды дагы санаган Кудай. 146 Забурда Кудай жылдыздардын санын эсептейт. Астрономдордун канча жылдыз бар экендигин эч ким билишпейт. Алардын айтуусу боюнча 100 миллиард жылдыздан турган 1000ден ашуун галактика бар деп айтып келишет. Дагы айтуусу 100 миллиардтан ашык галактика бар. Биз билген ааламдан башка ушул сыяктуу дагы бир аалам бар болушу керек деп айтып келишет. Бирок Кудай жылдыздардын санын эсептейт. Санын эсептебестен алардын ар бирин атынан атайт. Биздин чачыбызды дагы санап коет. Кудайдын иши, Кудай эч нерсе кылбагандыгы үчүн биздин ар бир чачыбызды санап отурат деген мааниде эмес. Менин бүт жашоомду, менин бардык акыбалымды билген Кудай. Менин бүт акыбалымды,
бүт жашоомду билген Кудай. Жада калса мен өзүм биле албайм. Ал билип эле тим болбостон бизге кам көрөт. Ошондуктан эмне ичебиз, эмне жейбиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени силер буларга муктаж экениңерди асмандагы атаңар дагы билет. Бүгүн эрте мененки тамакты каяктан жесем, түштөгү тамакты каяктан жейм, кечиндеги тамакты каяктан жейм, каякта уктайм деген түйшүк тарткан булар ата энеси жок жетим балдар. Анын бардыгын бутпарастар баары үчүн түйшүк тартышат. Куткарылбаган адамдар түйшүк ошого тартышат. Мунун бардыгына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Билет деген сөздүн мааниси силер үчүн өз жоопторду мойнуна алат. Мисал үчүн ата энеси бай болсо, колунда бардыгы болуп турса, ата энеси күнүнө балдары бүгүн эмне тамак жейм, каякта уктайм деп кечке түйшүк тартып өтсө ата энесине жагабы? Акылынан ажырап калган бала болуп саналат ал. Ошондойго эмне үчүн түйшүк тартат, эмне үчүн ойлонот? Өзүнүн аткара турган ишин аткарса болду баласы. Ата энесине тил алчак болуп, окуучулар жакшы окуп, көп иштин аткаруунун да кереги жок, анткени баласы катары ата энесине жага турган иштерди аткарса эле болот, жетиштүү. Ата эне дагы өздөрүңөрдүн балдарыңарды өзгөчө инсан кылып жаратканга аракеттенбей эле койгула. Өзгөчө адам кылбагыла. Машаякчылар балдарыңарды жөнөкөй адам кылып тарбиялагыла. Машаякчы кылып тарбиялагыла. Кудай бизге берген балдарыбызды өзгөчө супермен кылып жаратпагыла. Кудай ошону каалайбы? Жок. Жөнөкөй адам кылып тарбиялагыла. Кандай адам? Машаякчы катары. Жөнөкөй машаякчы катары. Аткарган иши, ал иштейби, соода кылабы, жер иштетеби, бардыгы мейли. Негизгиси эң туурасы чыныгы машаякчы болушу керек. Андан кийинкисине Кудай бардыгына өзү кам көрөт. Адамдардын эмне үчүн ушунчалык дүнүйөкор болушат, эмне үчүн ачкөз болушат? Ошентип Кудай ашкерелейт ишеними аздар деп. Бирөөсүнө ишенип, эмне үчүн бирөөгө ишенишпейт? Жаныбыздын куткарылышына ишенебиз. Бирок менин жашоомдогу мени менен чогуу болгон, мага жардам берген, мени коргогон Кудайга эмне үчүн ишенбейбиз? Биздин чачыбыз дагы саналуу болсо, эмне үчүн биз түйшүк тартабыз? Же биз бирөөгө көз арта турган нерсе барбы? Көз артуунун дагы кереги жок. Мен куткарылганга чейин мен дагы өтө ачкөздүгүм чоң болчу. Анткени кичинекей кезимден баштап өтө жакыр үй бүлөдө төрөлүп жашаганмын. Чындыгында мен өзүм акча таап окуганмын. Вата сатып, газета сатып, элдердин бут кийимин тазалап, болгон иштин бардыгын аткарганмын. Анткени мен дагы жакшы жашоо менен жашап көрүшүм керек деп, элдерге окшоп. Жакшы үйдө көрсөм ушунчалык көз артчымын. Качан мен дагы ушул үйдө жашайт болду экенмин деп. Мен көз арткан нерселер өтө көп эле. Бирок куткарылган күндө ошолордун бардыгы жок болуп кетти. Анткени мен эң бай адам болдум. Быйыл 30 октябрда мен куткарылганыма туура 60 жыл болот. 60 жыл болгонуна карабастан мен ушунчалык күндөн күнгө кубанып келем. Же өлүмдөн коркосуздарбы? Көз артуу деген бизде жок. Түбөлүк өмүргө ээ болдук, Кудайдын балдары болдук. Кудай мени менен чогуу экенине ишенемин. Менин чачым дагы саналуу. Бардык нерседе Кудай өзү кам көргөндүгүнө
ишенебиз. Кудай менин спонсорум. Анан эмне үчүн бирөөгө көз артабыз? Көз артуунун кереги дагы жок. Же азап кайгы барбы? Тынчсыздануу барбы? Эч нерсени ойлобостон корко турган нерсе барбы? Эмнеден коркосуңар? Адамдан коркосуңарбы? Согуш болуп аткандыгын көрүп коркосуздарбы? Мага миңдеген элдер бардык тараптан каршы чыкса да, мен коркпойм. Согуш чыккан күндө дагы мен Кудайга таянам деп Забур китепте Дөөт падышанын сөздөрү айтылат. Ошондуктан мен куткарылган адамдардын ичин жашоосунда жок болгон 3 нерсени атап кетсем болот. Көз артканыбыз жок. Убаракерчилик тартуунун кереги жок. Анан коркуунун кереги жок. Андан сырткары да көп нерсени атасак болот. Кээ бир адамдар свет өчүп калат да, андан кийин бирөө сурайт, зажигалка барбы деп. Куткарылган адамдардын зажигалкасы да жок болот, анткени тамеки чекпегендиги үчүн. Куткарылбаган адам зажигалканы да күйгүзөт. Анан айтат, Исага ишенгендерде жада калса зажигалка дагы жок экен. Бизде кайгы деген нерсе жок, түйшүк деген нерсе жок, бушаймандык жок, тынчсыздануу жок. Жок деген нерсе өтө көп бизде. Зажигалка дагы. Куткарылбаган адамдарда зажигалкасы дагы бар, кайгысы дагы бар, түйшүгү дагы бар. Жок боло турган нерселер сөзсүз түрдө биздин жашоодо жок болушу керек. Матай 6-бөлүм 31-аятта ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Билет деген сөз эмне? Силер үчүн жоопкерчиликти мойнуна алат. Дүйнө жүзүн жараткан, асман менен жерди жараткан Кудай өзү бардыгын билсе, жардам берем деп жатса, биз эмне үчүн түйшүк тартышыбыз керекпиз анда? Ушул көйгөйдү дагы биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдү чоң ачалы. Римдиктерге 8-бөлүм 32-аят. Римдиктер 8-бөлүм 32-аят. Чоң окуйлу. Өз уулун аябастан аны баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо бардыгын бербесин? Өз уулун аябастан, жалгыз уулун баарыбыз үчүн берген Кудай бардыгыбыз үчүн куткарылган адамдарга айтылган сөздөр. Баарыбыз үчүн берген Кудай ошого ишенген адамдарбыз. Айкаш чыгачка өлгөнгө чейин берген уулун. Эми ошол эле Кудай бизге уулу менен кошо бардыгын кантип бербесин? Өзүнүн жалгыз уулун аябастан бербеген Кудай башка нерсени кантип биздин аямак эле? Ошол сөздөр эмеспи? Кайгы, түйшүк бул ишенбестик, билесиздерби ошону? Кудай чогуу биз менен экен деп убадасын берет. Кудай биз менен чогуу экенине ишенсек, эмне үчүн кайгыга батышыбыз керекпиз? Эмне үчүн түйшүк тартышыбыз керекпиз?
ал ишенбестикке алып келет. Биз жакыр болгондугубуз үчүнбү, кедей болгондугубуз үчүнбү? Кудай учурунда жакырдантат, учурунда байытат. Ыйса Машаяктын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Ал акырда төрөлгөн эле. Силердин ичиңерде акырда төрөлгөн адамдар барбы? Өтө жакшы шарттары менен жаралган больницада, төрөт үйүндө төрөлгөнбүз. Ыйса канчалык кедей эле. Анын атасы дагы кедей эле. Ошол кедей үй бүлөдө 30 жыл жашаган. 3,5 жыл баш коерге жери жок жашаган эле. Түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар, ал эми анын баш калкалар жери дагы жок эле. 3,5 жыл бою канчалаган азапты башынан өткөрдү эле. Элчи Павел дагы канчалаган азап кайгыны башынан өткөрдү эле. Ачкачылыкта, суукта, ташбаранга алынып, канча жолу аны өлтүргөнгө аракет кылышты эле, түрмөгө отургузду эле. Римде дагы эң акырында анын башы алынып өлтүрүлгөн. Кудай аны менен чогуу эле. Бирок эмне үчүн элчи Павел ачкачылыкта, суукта, түрмөгө камалып, көп жолу аны сабашып, жазалашып, аягында башын алып өлтүрүшкөн эле. Эмне үчүн? Ошол дагы мен үчүн чоң тапшырма эле, суроо бар эле. Анан кийин түшүндүм. Ушунчалык күч кубаттанып, ал ташбараң жакшы кабарды таркатып турган учурда, түрмөгө отургузганда, Кудай кайрылып келип айтат: "Кайраттан Павел, сен өлбөйсүң. Сен бул жерде мени күбөлөнгөндүргөн сыяктуудай эле Римде дагы ошондой күбөлөндүрүшүң керек" дейт. Кудай чогуло турган болсо, Павелди түрмөгө отургузбай эле койсо болот эле го. Ташбаранга алдырбай эле койсо болот эле. Анан тескерисинче түрмөгө келип Теңир айтат: "Кайраттан Павел" деп. Эмне үчүн? Биз өтө жакшы шарттарда, өтө бай, жакшы мүмкүнчүлүктө Кудайды күбөлөндүрөбүз деп ойлойбуз. Бирок Кудай кедей болгон учурда, кайгы, азап учурунда Кудайга таянуубузду Кудай каалайт. Элчи Павелда дагы денесинде жара бар эле, ооруга чалдыккан эле. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын астында Павел ушунчалык чоң ырайымга ээ болгондугу үчүн текеберленип кетпесин деп Кудай орунду алган эмес. Анын жарасы тикенек кирип кете турган болсо, тикенекти же болбосо орунду алып сал деп Кудайга кайрылып 3 жолу сыйынган. Кудай айтат: "Жок, ошол оору сага ылайыктуу, анткени менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Менин ырайымым сенден кетип калбасын деп, текеберленип кетпесин деп Кудай ал орунду алган эмес. Машаяктын күчү менден орун алат деп, алсыздыгым менен артыгыраак мактанам дейт. Анткени кедей учурунда, алсыз учурунда Кудайга таяна турган жолду үйрөтүш үчүн, учурунда аны байыткан, учурунда аны жакыр боло тургандай кылган. Аюпты ойлоп көрө турган болсок, Аюп дагы убагында өтө бай адам эле. Бирок байлыгындагы, мал мүлкүндагы 10 баласын дагы алып жоготуп алат. Каракчылар аны бардыгын тоноп алып кетишет. Анын денеси толугу менен жарадар болот, ооруга чалдыгат. Достору келет дагы бир нече күн эч нерсе айта албайт дагы, анан кийин сен күнөө кетиргендиги үчүн ушундай акыбалда калдың деп достору айтышат. Аюп күнөө кетиргендиги үчүн ушундай жазага тартылды беле, же болбосо бардыгын жоготуп алды беле? Эмне үчүн? Аюп эмне деп айтат?
Айыптын аялы эмне деп айтат? Сен дагы деле Кудайдан коркуп отурасыңбы? Кудайга акарат келтир да өлүп кал. Айыптын аялы ушундай жаман, коркунучтуу сөздөрдү айтат. Ошол учурда Айып эмне деп айтат? Эмне деп жооп берет? Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңкталсын. Кудайдан мен батага ээ болгон адаммын. Ошондуктан Кудайдан кантип мындай азапты кабыл албайын? Ушунчалык кыйналгандыктан Айып өзүнүн туулган күнүн каргаган, бирок Кудайга акарат келтирген эмес. Ошол азап кайгынын бардыгы өтүп кеткенден кийин Айыпка Кудай бардыгын экеси кылып кайтарып берет. Жакып 5-бөлүмдө. Чыдамдуулук көрсөткөндөрдү бактылуу деп атайт. Айып чыдамдуулугу менен Теңирден экесе бардык нерсени кайтарып алат. Бизге дагы түбөлүктүү даңкты бериш үчүн ошол азап кайгыда, алсыз учурубузда Кудайга таяна тургандай кылып бизге үйрөтөт. Филиппиликтер 4-бөлүмдө элчи Павыл айтат: мен жокчулукта дагы, молчулукта дагы жашаганды үйрөндүм. Кээ бир учурунда Павыл ушунчалык молчулукта жашап турган эле, токчулукта дагы бар элек, жашоосу бар элек. Кээ бир учурда ушунчалык жокчулукка, ушунчалык ачкачылыкка чалдыккан элек. Бирок ошонусуна карабастан бир гана Кудайга таянган, бардыгын Кудай үчүн арнаган. Канчалык кедей болгон учурда дагы, жокчулукта калган учурда дагы Кудайга гана таянуу менен. Ошондуктан ачкачылыкта да, токчулукта да, барга да, жокко да көнгөнмүн, үйрөнгөнмүн. Кээ бир учурда көптөгөн суммадагы акчаны Кудай бизге дагы бериши мүмкүн. Ошол учурда адамдар ойлонуп баштайт, бунун баардыгын каяка жумшайм, каяка сарптайм деп. Сиздерге мисалы үчүн бир лотерея сатып алсаңыз, ошол лотерея билетте 110 миллиард утуп ала турган болсок, о деп таң калып атан өлүп каласыздарбы? Каяка жумшасам экен деп ойлонуп баштайбыз. Лотерея утуп алган адамдарды карасаңыздар, көп жакшы эмес ийгиликтер менен коштолгон адамдар өтө көп. Анткени жакшы акча утуп алганда ал өтө жакшы үйдү сатып алат, машина сатып алат, үйүндөгү болгон нерсесин бардыгын жаңы алмаштырат. Жада калса аялына чейин алмаштырып салат. Иштебейт дагы. Күн сайын достору менен жакшы убакыттарды өткөрөт, арака ичет, мас болот, шаттанат, кубанат. Анан бир күндө ал адамга дагы өлүм келет. Бул дүйнөнүн адамдары ошондой. Ал эми биз куткарылган адамдарга, мисалы үчүн бизге 10 миллиард акча утуп алсак, аны эмне үчүн жумшайт элеңиз? Эмне үчүн жумшайт элеңиз? 10 миллиардты 100 миллиард кылып көбөйтүп алайын деп, кичинекей самолет сатып алып, же болбосо чоң имарат сатып алып, аны ижарага берип, саякатка чыгабыз деп, ошондой ойлойсуздарбы же жокпу? Ошентип дагы бизге акча берип көрсө кандай жакшы болот эле. Куткарылган адамдар, биз жакшы эсеп чыгарышыбыз керекпиз. Эгерде 10 миллиард күтүлбөгөн жерден пайда боло турган болсо, Кудай мага берди деп, Кудайга кайра арнашыбыз керекпиз.
конференция залы тургузуш үчүн 10 миллиардты курмандыкка алып келе алам. Жатакананы бир нече жатакана тургуза алабыз. Же болбосо чет мамлекеттеги жыйындар үчүн ошол 10 миллиардты сарптайм. 5 миллиардын дагы бир нерсеге арнайм деп жакшылап ошону эсеп чыгарышыбыз керекпиз. Сразу эле жакшы үй сатып алам, жакшы машина сатып алам, анан дүйнөгө саякатка чыгам, даамдуу тамактарды жейм деп эле ошол жөнүндө ойлой бербестен, канчалык ошентип ойлогон сайын адам батыраак өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан кандай болбосун, кээ бир учурда Кудай бизге акчаны дагы берип көрөт. Кандайча колдоносуң деп текшерип көрүш үчүн туура эмес колдонсок, анын баардыгын Кудай кайра тартып алат. Бул тамаша эмес, чынында эле ошондой, мен өз көзүм менен көргөнмүн. Мисалы үчүн, бизнесте жакшы акча таап алса, ошол акчага ыраазы болбостон, дагы байыйын, дагы акча табайын деп ач көздөнө баштайт. Жыйынтыгында ал өзүнүн үйүн дагы жоготуп алат, баардык байлыгын дагы жоготуп алат. Ошондуктан өтө абайлашыбыз керекпиз. Эч нерсе жок болсо, Кудай менин жүрөгүмдө, Кудай бирөө менен, Кудай менен канааттана алам. Бир гана Кудай мага баардык нерседе канааттандыра алат. Баардыгын жоготуп алган күндө дагы Кудай мени менен го. Мен тирүү болгондугум үчүн ыраазымын. Менин өмүрүмдү алып кетпегендиги үчүн Кудайга ыраазы болом. Эмне үчүн? Анткени мен бул дүйнөдө аткара турган иштер бар болгондугу үчүн Кудай мени азыр бул дүйнөгө калтырып жаткандыгы. Ага түйшүк тартуунун кереги жок. Эгерде мен бул дүйнөдө аткара турган ишим баардык аягына келсе, анда Кудай менин өмүрүмдү дагы алып кетиши мүмкүн. Еврейлерге китепти чогуу ачабыз. Еврейлерге жазылган кат. Еврейлерге 13-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм. 5-аят. 5-6 аяттарды мен окуп берейин. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым. Ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Мен бир нече жыл мурун, көп эле жыл мурун ушул сөздү, жакшы кабарды түшүнгөндөй ушунчалык жакшы түшүнгөн учурум болгон. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Кийингенге кийим эмес, ичкенге тамагыбыз болсо ошого ыраазы болгула деп 1-Тимотей 6-бөлүмдө жазылат. Биз дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз, эч нерсе алып кетпестигибиз дагы белгилүү. Азыр колубузда эмне болсо ошого ыраазы болушубуз керек. Ичерге тамагыбыз, кийерге кийимибиз болсо ошого ыраазы болгула. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Азыркы учурда эмнеге ээ болсок ошого ыраазы болушубуз керек. Адамдар өзүнөн жакшы өйдө жашаган адамды көрөт дагы, мен эмне үчүн ушундай жарды, кедей жашайм деп эле түйшүк тарта берет. Өзүнөн дагы ылдый, кедей жашаган адамдар ушунчалык көп экенин билесиздерби? Мен Индияга барган учурда өмүр бою токчулук эмне экендигин билбестен жашаган адамдардын саны өтө көп. Бир дагы жолу токчулукта ушунчалык тойгонго чейин тамак жеген адамдар жок. Тамактын жетишпегендигинен өтө арык адамдар. Кичинекей балдарды карасаңыздар, ушунчалык жүрөгүң ооруйт. Кедейчиликте, жакырчылыкта жашаган адамдар ушунчалык көп. Ошол адамдар күнүнө 2 жолу тамакташат. Анда дагы жетишпейт.
Биз аларга салыштырмалуу өтө жакшы тамактанабыз. Өзүнүн ордун адам өтө жакшы билиши керек. Аны сактаганга аракет кылышы керек. Азыркы учурда эмнеге ыраазы болсо, ал дагы Кудайдан берилгенин билип ыраазы болушу керек. Колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Мен сени калтырбайм, сени таштабайм деп Кудай өз сөзүндө айткан. Анан эмне үчүн биз түйшүк тартышыбыз керекпиз? Эмне үчүн ойго батышыбыз керекпиз? Эгерде мен кедей боло турган болсом, ошо кедей жашоомду Кудайга таянуу менен жашашым керек. Анткени ошол нерсени Кудай менден каалайт. Бай боло турган болсом, байлыгымды өзүм үчүн эмес, Кудай үчүн колдонушум керек. Кудай үчүн, жыйын үчүн, бир туугандар үчүн, өзүм үчүн бир аз бөлүгүн жумшап, жакшы кабар үчүн көп бөлүгүн жумшап, эгерде акчаны туура колдонгонду билген болсо, Кудай ал адамга дагы кошуп берет. Эгерде акчаны туура эмес колдонгон болсо, болгонун дагы тартып алышы мүмкүн. Акчасы көп болсо, ал батыраак бузулуп калышы мүмкүн. Эгерде акчаны туура колдонгонду билсе, Кудай дагы да болсо мол кылып бере берет. Ошондуктан кимде бар болсо, ага дагы берилет. Кимде жок болсо, анын болгон нерсеси дагы тартылып алынат. Болгон нерсени дагы туура эмес колдонсо, анда болгон нерсеси дагы алынып, тартылып алынат. Сени калтырбайм жана таштабайм дейт. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Кудай менин жардамчым. Кудай менин спонсорум. Мурун мен бир жалгыз китепти көтөрүп алып, бир нече жыл бою сумкамдагы жок эле. Бир эле китепти көтөрүп алып, колума кыдырып жүрчүмүн. Азыр ойлоп көрсөм, каякта уктаганымды, кандай тамак жегенимди дагы билбейм. Өтө көп ыйлаганмын, өтө көп ачкада калганмын. Эч нерседен коркпостон жүргөнмүн. Азыр өтө жакшы жашайм. Кедей болсом дагы коркпойм. Чындыгында. Анткени кедей болгонуң дагы ал өтө кызык. Кудайга таянып жашай турган болсок, ал жашоо дагы кызык болот. Же силер бир нерседен коркосуздарбы? Кудай бизди качан калтырам, таштайм деп айтты эле. Кудай элчи Павылды таштап койгондугу үчүн ал жокчулукта дагы, ачкачылыкта жашаган эмес, тескерисинче анын жашоосу, бүт жашоосу Кудайга арналган эле. Түрмөгө камаганда түн ичинде элчи Павыл ыйлап, өкүрүп, ыйлап отуруп алды беле, же Кудайды даңктап отурду беле. Түн ичинде Павыл менен Силас экөө түрмөдө отуруп алып, чынжырлары калтыраган Кудай менин жардамчым, Кудай менин Кудайым деп ырдашкан элек. Чынжырлардын баардыгы чечилип чыгарды эле, түрмөнүн эшиктери ачылып, керемет иш болду эле. Ошондо, ошол күнү түрмө башчысынын баардык үй бүлөсү куткарылууга ээ болушат. Кайгы, капа болгондо, эмне үчүн Кудай мени таштап койдуң деп түйшүк тартпагыла. Тескерисинче, Кудай менин жардамчым.
Кудай менин спонсорум деп айткыла. Ошол сөздү таанып билген күндөн тарта мен ушунчалык Кудайга ыраазычылык билдире баштадым. Ошол сөздү түшүнгөндөн кийин буга чейин албетте корккон эмесмин, бирок ошол сөздү таанып билген күндөн баштап менде бир кемчилик нерсе болгон жок. Жетишпеген бир нерсе дагы болгон жок. Сиздерге кандайча жеткирсем деп ойлонуп турам азыр. Мурункуда дагы, азыр дагы, келечекте дагы. Азыр өтө мен жакшы жашайм, жакшы үйдө жашайм, жакшы машинада. Көптөгөн бир туугандар мени урматташат, сыйлашат. Ошол үчүн мен канааттанып жашайм деген эмес, ошон үчүн бактылуу адаммын деген жокмун. Мындан арыда кандай азап кайгы, канчалык кыйын жашоо келсин, мен коркпостон Кудай үчүн таянып жашай аламын. Жакшылыкта да, жокчулукта дагы, молчулукта дагы жашай алам. Бардыгына үйрөнгөнмүн. Кудай менин жардамчым экендигине ишенгендиктен менде эч кандай шектенүү ою дагы болбойт. Мен бул дүйнөдө жүрөгүм согуп турган учурда Кудай тапшырып берген ушул кызматты аткарып жатып, эгерде ошол Кудайдын иши, мен аркылуу аткарыла турган иши аягына келип жетсе, анда Кудай бул дүйнөдөн мени алып кетет. Аны да жакшы билем. Мен бир чоң ишти аткарып жаткан жокмун. Менин колумдон келишимче ишти аткарсам, Кудай мага кайрылып кел деп чакырса, анда Кудайга ыраазычылык менен Кудайга кайтып барам. Элчи Павел дагы башы алынып өлтүрүлгөнгө чейин 2-Тимотейде айтат: мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Эми мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Ура! Ыйса Машаяк айкаш чыгашта кадалганда бардыгы аткарылды деген. Аткарылды деген сөз эмне? Бардыгына ыраазымын. Мен бул дүйнөдө аткара турган иштин бардыгын аягына чыгардым. Биздин өмүрүбүз аягына чыкканда Кудай сизге рахмат, аллилуйя, сизди даңктайбыз деп аягына чыгара турган болсо, канчалык сонун керемет болот. Өлүм келген учурда мен ушунчалык өлүм бат келе турганын билген болсом, убаракерчилик жашоо үчүн, денем үчүн жашабастан Кудайга таянып жашайт элем деп өкүнүп калбастан, азыр тирүү кезимде жүрөгүм согуп турган учурда Кудай үчүн жашап көрсөк болбойбу? Ошондуктан Кудай биздин жардамчыбыз, бизге өз көмөгүн көрсөтүүчү Кудай. Жөн эле жардам бере бербестен бир шартты коюп койгон. Матай 6-бөлүмдө ачабыз. Кудайдын жардамына ээ болуш үчүн кандай шарт керектелет? Матай 6-бөлүм. Матай 6-бөлүм 33-аятты окуйбуз. Матай 6:33 аят. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Силер баарынан мурда деген сөз эң биринчиден биз аткара турган иш эмне? Биздин жашообуздагы эң биринчи орунда турган нерсе эмне? Биздин жашообуздагы, өмүрүбүздагы биринчиден аткара турган иш бар, андан кийин аткара турган иштер бар. Эң маанилүү болуп саналган ишти биринчи орунга коюшубуз керекпиз. Анча эмес маанилүү ишти экинчи орунга коюшубуз керек. Кудай айтат: баарынан мурда Кудай падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Кудайдын падышачылыгын
жана адилеттигин издегиле деп баардык куткарылган адамдарга Кудайдын берген буйругу. Биз Кудайдын балдарыбыз. Асман падышачылыгын бизге убадалаган, түбөлүк өмүрдү берген, түбөлүк өмүргө ээ болгон адам эми өлүмдөн коркобу? Бул дүйнөнүн азабы убагы келгенден кийин бүтөт. Адан коркуунун кереги жок. Бирок бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда эң биринчиден аткара турган ишибиз эмне? Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Кудайдын падышачылыгы эмне? Кудайдын падышачылыгы. Матай 6-бөлүм 9-аятты окуйбуз. Силер болсо мындай сыйынгыл, асмандагы атабыз сенин ысымың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Кудайдын үйрөткөн сыйынуусу эмне? Асмандагы атабыз. Our Father in heaven. Асмандагы биздин атабыз. Асманды жана жерди жараткан Кудай биз ага ата деп кайрыла турган адамдар болсун. Сенин ысымың ыйык тутулсун. Атабыздын ысымын ыйык тутканыбыз бул аны даңктагандыгыбыз. Бизди куткарып алган биздин атабыз. Эмне кылышыбыз керек биз? Сенин падышачылыгың келсин. Кудайдын падышачылыгы каяка келет? Куткарылган адамдардын жүрөгүндө келген. Башка адамдар куткарылганда Кудайдын падышачылыгы келет. Ар бир адамдын куткарылгандыгы бул Кудайдын падышачылыгы көбөйгөндүгү, кеңейгендиги. Эртеңки күндөн баштап бизде семинар болуп өтөт. Куткарылбаган адамдардын жүрөгүндө тозок жайгашкан. Куткарылган учурда ошол тозок бейишке өзгөрүлөт. Кудайдын падышачылыгына ээ боло турган адамдар пайда болушат. Мамлекет пайда болушу үчүн керектелүүчү 3 нерсе: жер, эл жана бийлик башчы. Жер бар, бийлик башчы бар, эл бар. Бийлик башчы бул Кудай өзү. Жер бул жаңы жер, жаңы асман, эл куткарылган адамдар. Жерда болуп, бийлик болуп, бирок эл жок болсо андан эмне пайда? Шайтандын бийлик астында жашаган элдерди, ага таандык болгон жерди тартып алып, асман падышачылыгына бара турган эл даяр болгон учурда Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келет. Биз тил алчак болгон учурда атабыздын ысымы дагы ыйык тутулат. Куткарылган адамдардын саны көбөйгөндө дагы асман падышачылыгы кенен болот. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Куткарылган адамдар Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издешибиз керекпиз. Бири-бирибизди сүйгөнүбүз, Кудайдын падышачылыгын издегенибиз. Бири-бирибизди сүйүп, андан сырткары жакшы кабарды элдерге таркатуу. Асмандагыдай эле жерде дагы сенин эркиң аткарылсын. Куткарылган адамдардын жашоосу аркылуу Кудайдын эрки аткарылышы керек. Асмандагы пландалган иш эми жерде аткарылышы керек. Кудайдын эрки, Кудайдын жакшы кабар сөзү көптөгөн адамдарга жеткирилип, андан кийин бизге күнүмдүк наныбызды бер. Анда бизге керек боло турган баардык нерсени Кудай өзү даярдап берет. Кудайдын ысымын даңктабасак,
ыйык тутпасак, Кудайдын падышачылыгы эмне экендигин, адилеттиги эмне экендигин билбей эле бизге күнүмдүк наныбызды бир деп оозубузду ачып отура бере турган болсо Кудай береби? Анын өзүнүн орду менен берилет. Биринчиден Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо гана деген шарт түзүлгөн. Мунун баары силерге кошулуп берилет. Биздин денебизге керек боло турган бардык нерсени Кудай өзү камсыз кылып берет. Кудай өз убадасын аткарган Кудай, сөзсүз түрдө аткаруучу Кудай. Мен ошол нерсени өтө жакшы билем, андан шек санай да албайм. Кудайдын убадасына ишенбегендиги үчүн, Кудайдын убадасынан баш тарткандыгы үчүн, адам ишенбегендиги үчүн көп нерседен калып калат. Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издебестен эмнени жейбиз, эмнени ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартышат. Жатса дагы, ойгонсо дагы. Кудайдын падышачылыгы эсине келсе, ошону ойлоп коет. Колунан келсе, ошол ишти аткарып коет. Ошол руханий жашоо деп атасак болобу? Машаякчынын жашоосундагы эң биринчи орунда тура турган нерсе эмне? Биринчи маанилүү нерсе эмне? Баарынан мурда. Англисче first, андан кийин second, биринчиси, андан кийин экинчиси. Орду менен болот бардык нерсе. Дайыма уктасак дагы, турсак дагы Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издешибиз керек болот. Жок, бул пасторлар гана кыла турган иш деп ойлосок, бир эле пасторларга эмес, бүт куткарылган адамдарга, бүт машаякчыларга берилген Кудайдын буйругу болуп саналат. Эртеңки күндөн баштап бир жума бою бизде семинар болуп өтөт. Америкада, Кореяда, Японияда азыр бардыгы биригип турган учуру, анткени Түндүк Кореядан ракета учурабыз деп даярданып турган учуру, кайсыл убакта согуш болуп кетерин биз билбейбиз. Биз ал согуштан да коркпойбуз. Анткени Кудайдын жакшы кабары таркатылып турган учурунда, убакытта Кудай өзү бизди коргоп турат. Биз согуша турган согуш өзүнчө. Биз бул дүйнөгө каршы, шайтанга каршы согушушубуз керекпиз. Ошондуктан бул үчүн чогуу сыйынышыбыз керекпиз. Бир адамдын куткарылуусу бүт дүйнөдөн дагы артык болгондуктан, бул бир адамдын жаны куткарылып калышы үчүн мен эмне иш кыла алам? Ал үчүн чогуу сыйына алам. Чогуу өзүмдүн убактым менен курбандык кыла алам. Ошондуктан эртеңден баштап бир жума бою бардыгыбыз чогуу биримдикте, бир ойдо, бир тилек менен жакшы аракеттерди кылып, жакшы кабар үчүн биринчиден баарынан мурда аткара турган иш бар. Ошондуктан бардыгыбыз күчүбүздү жумшап, көптөгөн адамдар куткарылып калышы үчүн, Кудай даңкталышы үчүн аракет кылалы, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Кудайды таанып биле электеле, Кудай бизди биринчилерден сүйдүңүз. Биз күнөөкөр болгон учурда биз үчүн өз жаныңызды берип, төккөн ыйык каныңыз аркылуу күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, бизге керемет куткарылууну алып келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми куткарылган бардыгыбыз, жаныбызды дагы, денебизди дагы сиз сатып алган, сизге таандык адамдарбыз. Эми мындан аркы жашообузда жашасак дагы сиз үчүн, өлсөк дагы сиз үчүн, бардыгын сизге арнап жашай тургандай бололу. Эртеңден баштап баштала турган ыйык жазуу семинарында дагы көптөгөн адамдар куткарылып калышын каалайбыз жана сыйынабыз.
биздин айлана чөйрөдө дагы да куткарыла элек адамдар өтө көп болгондуктан бизди алар үчүн колдонууңузду суранабыз. Бул иш үчүн көптөгөн адамдар эмгектенишет. Бардыгыбыз биримдикте бул сиздин эркиңизди аткаруу менен сизди даңктай тургандай бололу. Бул иш үчүн бардыгыбыз сиздин эркиңизди аткара тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.